Бул тарбиянын башаты үй бүлөдө болот. Үй бүлөдөн бала тарбия алат. Ошол тарбияны мектепте барып көрсөтүш керек. Үй бүлөдөгү кандай тарбия болсо, ошол мектепке барганда коомчулукта, мектеп коомчулугунда ошол үйдөн алган тарбиясы көрүнүп калат баланын. Ал эми мектеп бул билим берүү мекемеси. Билим берүү мекемесинде болгону класс жетекчи болот. Анан ошол класстык сааттар, тарбиялык сааттарда гана тарбия берилет. Калган мезгилде тарбияга убакыт кетирбей, билим менен, тема менен алектениш керек мугалим. Азыркы күндө тарбия менен көбүрөөк алектенген учур болуп калып атат дагы тарбиясыздыктан. Анткени ата-энелер миграцияда, ата-энелер өздөрү карабай калды, ар ким сөзү менен өзү болуп, баланын тарбиясы боюнча ата-эне кам көргөн кемирээк болуп калды. Анан бул жерде байланышка келе турган болсок, бул алтын үч бурчтук деген бар. Алтын үч бурчтук бул бала, ата-эне жана мугалим. Илгерки биз окуган мезгилде ата-эне менен мугалим бир команда болот эле дагы баланы тарбиялайт эле. Эки жактан тең балага сындар айтылат эле, жана ошол сын бар жерде чын бар эле. Ал эми азыркы күндө ата-эне менен бала бир команда болуп туруп, мугалимди жектеп, мугалимди сындап калды. Бул туура эмес. Кайрадан ошол үч бурчтукту буруп туруп, ата-эне менен мугалим биригип гана баланы тарбияласа, экөөнүн тең пайдасы болот. Эгерде класстык сааттардын санын көбөйтүп туруп, бир жумада бир гана жолу класстык саат коюлат. Ал дагы жарым сааттык эле убакытта. Бул аздык кылат. Ал эми ошого жараша төлөм дагы аз болуп атат. 1100 сомдон 1500 сомго чейин гана класс жетекчи үчүн акча төлөнүп атат. Бул өтө аз. Ошондуктан балдарга мындай тарбия мектепте азыраак берилип калып атат. Эгер сабактан сырткаркы иштерде ошол тарбиялык саатын көбөйтүп жана мугалимди класс жетекчилери колдоп, ошол эле мезгилде соцпедагог деген бар. Ошолордун дагы айлыгын көтөрүп туруп, аларга жоопкерчиликти дагы эме кылсак болот. Бирок мектепте жүргөн учурда гана, мектептен сырткаркы мезгилде жооптуу ата-эне деп эсептейм мен. Мисалы үчүн менин балдарым Алим деген мектепте окушат, мектепке кирди дегенде чиптен мага келет кабар. Балаңыз мектепке кирди. Тынчып каласың. Жакшы мектептеги. Мектептен чыкты деген белги келет, бул сен жоопкерчилик сага өттү деген сөз. Ошондон баштап ата-эне жооп бериш керек. Ата-энеси Россияда болобу, Казакстанда болобу, Америкада болобу, баары бир жоопкерчилик ата-энеде. Муну биз азыркы мектептен сырткаркы болгон окуяларга мугалимдерди күнөөлөп, мугалимдерди жоопко тартуу менен бул проблеманы чече албайбыз. Ата-эне жоопко тартылыш керек. Ата-эне ошол баласы үчүн жооп бериш керек. Мектептен сырткаркы мезгилде. Мектептин ичинде гана ошол мектеп жоопкерчиликтүү деп эсептейм мен. Чакырган бир айда бир жолу боло турган чогулушка ата-энелер толук келбей атат. Алар керек болсо, менин ата-энем, мисалы үчүн, менин ар бир сабагыма катышчу. А эгерде ата-эне мектепке баласынын сабагына катышканы бир айда бир жолу келген болсо, 30 баланын ата-энеси бир күндө бир айда бир эле жолу келгенде 30 күн тең келет. Ата-эне катышкан сабакта мектептеги мугалим сабак берип аткан мугалимдин да жоопкерчилиги көтөрүлөт. Ошонун алдында жакшыраак сабак өтүүгө аракет кылат. Жана балдары дагы ошол ата-энесинин алдында жакшы көрүнүшкө аракет кылат. Бул нерсени биз мындай салтка айландырып туруп, ата-энелерди мектепке тартышыбыз керек. Ата-энелер мектеби деп Гапырмадан Миликтин агайдын айтканы дагы ушуга окшошуп кетет да. Себеби ата-энелерди жардамга чакырбасак, ата-эне мектепке көмөктөшүп, акчалай жактан эмес, тарбия жагынан мугалим менен бир команда болгондо балага башка айла жок болуп калат. Ал жака барса дагы айтат мугалим дук деп. Бул жака келсе дагы ата-энең дук. Ата-энең сага айткан эмеспи? Мугалим сага эмне деди деген нерсе менен бала контролдо болуш керек анда. Мектептин турмушу бүткөндө бала үчүн турмуштун мектеби башталат да. Мектепте ошол турмуштун мектебине даяр кылып чыгарышыбыз мектептин милдети. Ал эми университетте кесипке даярдайбыз. Ошол эле мезгилде балага тарбия үйдөн берилет деп жана айтканыма дагы тастыктайм. Мен үйдө мисалы үчүн дасторкон четинде тарбия менен кошо сөздөр болот. Бардык нерсе. Ошол мектепке барганда азыр токтом чыгып калды министрликтен.
токтомдун негизинде бардык сабактарда телефондор өзүнчө калтырылсын, жыйналып алынсын деп. Эми милдеттүү түрдө ошондой болот эми. Буга чейин кээ бир мектептерде ошондой эле, кээ бир мектептерде кандай маселе. Эми үйгө келгенде кандай? Үйгө келгенде дастаркон четинде телефон кармабайт. Сиздин менин тажрыйбамда. Ошол тарбия кийин мектепке барганда ал өөн учурабайт. Ата энем деле өздөрү дагы дастаркон четинде отурганда телефонду жыйнаштырып коебуз. Дастаркон четинде тарбия болуш керек. Гапыр Мадаминов дагы эле айтайын, устатыбыз Дастаркон четиндеги университет деген китебинде сонун айтылган. Илгери ушу дастаркон четинде эле тарбияланган балдар. Мисалы үчүн атаң келгенге чейин тамак албайт. Атаң биринчи баштап бериш керек. Андан кийин ошол тамакты жасаган апага рахмат айтабыз. Сонун тамак болуптур. Апа, рахмат. Мен сизди жакшы көрөм. Деген сөз менен ичсе ар бир бала кичинесинен ошого тарбияланса, кийин аялы жасаган тамакка дагы жубайым жакшы жасапсың тамак. Бүгүнкү кечегиден да сонун болуптур деп жакшы сөздөрдү айтканга үйрөнөт. Эмне үчүн биз кафеге барганда официанттарга рахмат, сонун чоң кыз рахмат, тамагың жакшы болуптур деп айтабыз дагы, ал тамак кылбаса дагы. Биз өмүр бою жасап берген аялыбызга рахмат айта албайбыз. Ушуну атасынан көрсө балдар, кийин алар ошону кылат.